Катардагы популярный болуп жаткан лотереялардын комментарийиндеги математиктердин комментарийлери. 2600 билет отурган болсо, ар бири 1000 сомдон сатылат, 2 миллион 600 000 рубль. BMW 700 же 800 000, Corolla 400 же 450 000, Rio 300, барды бири 1,5 миллион, плюс 100 000 аркы беркисине кетсе, 1 миллион 600 000 болсо, 15 телефон 10 000ден 150 000 болсо, плюс 1 миллион 600 000, бардыгы бириги барабар 1 миллион 750 000. Андан калганы 850 000, 500 000 башка отуштар үчүн кенен жетет, өзүң ошондо 350 000 же андан көбүрөөк калат. Так. Бизнес. Так. Алло, досуң, кандайсың? Досым, перекупщик братаның бар эле го, билесиңби? Мен тааныштырганчы, машина алып саткан. Машина бузук машиналарды алып туруп сатчу го, оңдоп-оңдопчу. Ошо братаң менен сүйлөшпөйсүңбү, досум, бизнес баштабайлыбы? Жок, каякта машина алып сатабыз, андан да жеңил, досум, нормально акча табабыз, братангандан нормально акча табабыз. Бир-эки машина көрсөтүп атпады беле, таксиде иштеп жүргөн, анан кийин иштебей калган, фаралары иштебей калган, андан мындай деп бир 2-3 машина көрсөтпөдү беле? Ошол. Досум, ошо 2-3 машинасын мага берсин эле, оңдоп эле койсун, Мен ошо канчага деп атат? 350-400 деп атабы? Үстүнө мен 10 000, 20 000 кошуп сатып берем. Просто убактылуу коюп берип турсун эле бизге, досум. Где-то бир жума коюп берип турсун, бир жума 10 күнгө коюп берсин эле, биз айткан баасына сатып берем менчи. Досум, каякта перекупщик, мен отвечаю, мен өзүм жиндин бир неме способ ойлоп таптым дегин, жаңы бизнес. Досум, сага да чыгарып берем, эгерде ошо досуң неме братаң менен сүйлөшсөңчү. Анча бузук машинаны бизге өткөрүп турсун эле, мен нормальный бизнес таптым, досум. Давай, досум, сүйлөш. Байланышабыз го, давай. Бизнес. Нормальный бизнес. Жаманбы 3 күндө, 4 күндө, жок дегенде бир жума 10 күндүн ичинде 350 000, 400 000 пайда тапсаң, нормальный бизнес башталды. Так. Бирок алган не кылам анан кийин, тапкандан кийин 350 000, 400 000 пайда тапсам, ага машина алып эмне турган болсом, адамдарды наразы кылып, арамдан тапкан акчага ал машинаны айдап кетип атып, авария болуп өлүп калсам эмне болот? Үй салсамбы? Ошол жерде миллион топтоп туруп. Үй салсам, бир күн уктап жатканда ошол үйүм өрттөнүп, элдин наразылыгы менен топтогон акчага, арамдан келген акчага үйүм өрттөнүп өлүп калсам эмне болот? Так, не кылсак анда? Бирок көп акча да. Мен 300 000, 400 000 мынтип Москвада иштеп 4 ай 5 ай дегенде табам да. Жаман кызыгып атам, жаман көп акча да булчу. Жок лучше. Арамдан келген акча кайра эле жок болуп кетет да. Буйрубайт балким. Досум, азыр сага чалып айттым эле го бир идеяны. Негедир ошого да эмес, досум. Неге? Просто эле баягы көп акчаларды эсептеп асманга чоп, негизинен арам жол менен келе турган акча деген. Братанга чалбай эле кой. Давай, досум, слушаюсь. Урматтуу Кыргызстандын мега блогерлери, Кыргызстандын аябай популярный блогерлери жана блогер эместери. Эгерде өзүңөр арамдан коркпой турган болсоңор, мусулман экениңерди унутуп калган болсоңор, көп акчаны көргөндө бардык нерсени унутуп кала турган болсоңор, арам нерсеге аралашып, бардык нерсе силерге баары бир болсо, Россияда иштеп кыйналып, мигрант болуп, 12 саат, 13 сааттан иштеп, кыйналып, мээнеттери менен адал таап жаткан мигранттарды дагы өзүңөрдүн арам ишиңерге аралаштырбагыла. Негизи бул видеом ошо уюштуруп аткан блогерлерге эмес, көбүнесе ошолорго алданып, акчаларын алдырып коюп аткан адамдарга арналат. Ал эми ошо блогерлер, ошо уюштуруп аткан нерселер менин кокус ушу видеомду көрө турган болсо, алардын ою кандай айтайынбы? Сыргак. Дагы ошолордон хайп кармайын деп атасыңбы? Ооба. Кыргызстан мега блогерлеринен, элдин баары тааныган, дүйнө эли тааныган, аябай урматтуу блогерлерден мен хайп кармалайын деп атам. Ооба. Болуп бир. Түшүндүңөр да кантип ойлошун.
балким наракта отуруп, акчаларды ортодон отуруп, партнерлоруңар менен 300 миңден, 300 миңден, 200 миңден бөлүшүп, шытыратып акчаларды эсептеп, мына жакта 3 адамды сүйүндүрбөдүкпү, 3 адамга машина бердик, анан кийин 10 адамга 15 телефон бердик, анан 10 адамга 5 миңден бердик, адамдардын баардыгы сүйүндү. Анан бул жактагы 2,5 миң адам наразы болгону эсиңер жок. Макул, кимдир бирөө 1000 сом бергендер, да кимдир бирөө 2000 сом бергендер, 1000 сом, 2000 сомго бирөө ыраазы болуп коюшу мүмкүн. Андайлар комментарийлерге деле жазат. Макул, ыраазымын, кетти бул оюн дегендер бар. Кээ бир адамдар бар экен. Өзүңөр деле билеттер жазып атканда мындай көргөзүп атасыңар прямой эфирлериңерде. Бир адамдын фамилиясы 5, 6, 7 жол, 10 жолго чейин жазылган фамилиялар бар экен. Комментарийлерде өздөрү жазып атат. 10 миң, ар бир билет 1000 сомдон ала турган болсо, 10 билет, 20 билет, 30 билет алган адамдар бар экен. Ал кээ бир адамдардын бир айлык акысыдыр. Бир айлык кыйналып 12 саат, 13 сааттан тапкан акчасын силер мондай эле алып коюп атасыңар. Ол адам силерге наразы болот, по-любому наразы болот. Адамды ошол 3000 адамдын ичинде 2,5 миң адам силерге ыраазы болгон болсо, 500 адам жок дегенде 100 адам силерге наразы болот болсо, ошол акчаңар үчүн жооп бересиңер. Силерге ал акча арам. Ал акча үчүн силер баары бир жооп бересиңер. Кандай силерге жеңил келген болсо, ошондой жеңил кайра кете берет. Ошол акчаларды кармап алып, ата-энеңерге кантип көрсөтөсүңөр? Каяктан табып келдим деп айтасыңар. Силерди кыйналып, силер чоңойгон чагында кыйын иштерде иштеп, балким Москвада иштегендер, балким Кыргызстанда бир жерлерде илгери болсо эми кыйналып иштеп, силерди адал акча менен чоңойткондон кийин, чоңоюп алгандан кайра арам акчаны кантип ата-энеңерге алып барасыңар? Же болбосо кандай мындай кыласыңарбы? Ата, карасаңыз, мен байып кеттим, караңызчы, акчаңызды карасаңыз. Ата, мен байып кеттим. Ата, мен сизге машина алып берейин деп келдим. Машина алып берейин. Кандай машина алып берейин? Кала машинаңызды алып берем, ата. Любой машина, миллионга десеңиз, миллионга машина алып берем. Акчаларды караңызчы. Акчаларды карасаңыз, ата. Балам, мынча акчаны каяктан алдың? Кече эле айлыгым жетпей калды, анан кийин кышка бут кийимге акча жетпей калды деп жүрбөдүң беле? Бир айдан эле ушунча болуп кетти ушул акчаны. Каяктан таптың? Урдадыңбы, эмне кылдың? Ата, не важно, ол. Главный таап атпаймынбы? Главный урдаган жокмун мен. Адамдар өздөрү ыраазы болуп берди. Короче, лотерея ойнаппын, ата. Өздөрү ыраазы болуп берди. Кааласаңыз, оякта бир 15 адамга машина алып бердим, 10 адамдарды акчалай кылдым, телевизорлуу, машиналуу кылдым, ата. Баардыгы ыраазы, короче. Ыраазы болуп, элдин баардыгы ыраазы болуп берген акча, ата. Балам, анан кийин арасында кээ бирлер балким наразы болгондур, анан кийин булга бир нерсе алып, бир нерсе болсок, бизге арамакчы болуп калбайбы? Ата, айтып атпаймынбы, элдердин баары өздөрү ыраазы болуп берди деп. Ушунча миллион акчалар топтолот, ана жакта да толтур акча бар, ата. Ушунча акчалар болуп атса, арама да эмне кереги бар азыр? Не важно, адамдар өздөрү ыраазы болуп берип атпайбы, главный деп айтасыңарбы? Блогерлердин баардыгы жаман эмес. Арасында мондой блогерлер дагы бар. Албетте, мындайлар 30-40% түзбөсө дагы жок дегенде 15-20% түзөт. Албетте, мындай блогерлер өздөрү арамадалды бөлө алат. Өз арамга малына турган болсо дагы четте турган бир адамды өзүнө ошо арамга тартпайт. Кичине нарапарактан түшүнүгү бар. Ал эми мондай силердин акчаңар мени тер менен табып, ата-энеңердин жанынан кетип, 12 саат, 13 сааттан иштеп, кыйналып, чарчап, уйкуга тойбой, Кыргызстанды сагынып, кичине акча топтосом, үйүмө тургузсам, машина алсам, же болбосо да бир нерсе кылсам, кетет элем деп кыйналып таап жүргөн акчаңар. Ушул акчадан мынаны берип койсом, эмне болуптур? Ушуну жөндөр эле жеп коем, же жөндөр эле чөткөн түшүп калат, же болбосо да бир нерсе болуп калат. Андан көрө ушуга катышып калсам, балким машина утуп каламбы деген үмүттү коюп, ойлонуп көргүлө. Ушул акчага силер үчүн бир гана мындай, ушул акчаңардан бир гана бөлүк болгон болсо, кимдир бирөө үчүн ушул акча өтө чоң. Интернетке чыгып аткан, мага жардам керек болуп атат, буга жардам керек болуп атат. Ушуну майдалап туруп, ушудан бир 100 сом, же 200 сом, 300 сом, балким ушун 1000 сомду ошо кыйналып адамдарга, аябай зарыл болгон адамдарга берип койсоң, балким ошого жардам тие турган болсо, бир кичинекей жерде да жардам тие турган болсо, ойлонуп, уттуруп коюп, кыйналып, неге утпай калдым? Мен, короче, стресс болосун да акча уттургандан кийин. Бул мен өзүмдүн башыман өткөн. Эртең дагы бир жерге тыгасың, дагы тыгасың, дагы утуп калатырмын деп тыгасың. Андан көрө, ушунун баарын тыккандан көрө, 1000 сом берип койсоң, бирөөгө душаң бир жеңилдеп калат го. Жок дегенде ушуну айылга жөнөтүп койсоң, атаң жапаң бир кыш келатат.
жоқтан бир масуга алып алса, кышында буту жылуу чыгат. Кыскасын айтканда, мен өзүнчө эле акылдуу адамды, өзүнчө эле ыймандуу адамды жандыра бербейм. Мен деле динден кыйрат беле түшүнүгүм жок, күнөөгө баткан мен деле силердей эле адам болгону. Ошончо алыстан ушул жака ата энесинин жанынан кыйналып келип, анан кыйналып акча таап, кеминде 8 саат, 10 сааттан иштеп, болбосо 13 саат, 14 саат, 15 саатка чейин иштеп, тапкан акчасын каяктагы бир мошенниктерге, көз боемочуларга алданып алдырып коюп атканын көргөн үчүн, өзүмдүн башыман да ушул нерселер өткөн үчүн, ошон үчүн тартып жатам бул видеону. Кыскасын айтканда, менин сөзүм бүттү. Тапкан ашыңар адал болсун, башыңар аман болсун. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө, жашап алай.